Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah maqtolar bolsun, an Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar bolsun. Bugün bizning temamız inşallah şu kıcalatçılık turasında jolsa depressiya deybiz. Şol turasında biraz kal söz kılabız inşallah. Bunu gam deydi. Özü oğrular türlері var da, misалы biz көрүп калдык да, депрессия, стресс деп айтып көрүп калдык да. Бирок ошо бул кадимки эле обыденный эле нерсе сыяктуу жашоодогу болуп аткан эле бир мындай айтканда жашоодогу бир өзгөрүүлөр. Көп адамдар мисалы качан эме боло турган болсо, ошо кыжалатчылыкка түшө турган болсо, бир кандай десем, өзү ойлонбогон, акылы жетпеген bir иштерин айткан, жобосо ошол эле мезгилде адамдар корккон нерсени кылышы мүмкүн. Кийин мисалы өлүмдөн коркот тура. Мисалы ошол адамдар эмне кылышы мүмкүн? Өзүн өзү өлтүрүп койгонго чейин барышы мүмкүн. Депрессия, стресс өзү ушундай кыжалатчылык адамды ушундай көп талкалап коет да. Түшүнбөйсүң да. Эми бул табиятка каршы нерсе деп ойлонуш керек. Кыжалатчылык бул табиятка каршы нерсе. Мунун аябай көп түрлөрү бар. Депрессиянын. Стресстин да көптөгөн түрлөрү бар. Адамдар эмнеге стресс болот? Эмнеге стресс болот? Эмне себеби бар стресс болушунун? Деп мындай кээ бирде ойлоносуң да, мисалы адамдын стресс болушу бир себеби болуш керек да. Эми мен силерге ошол нерсени шариаттын чегинде айтып берүүгө аракет кылайын. Кыжалатчылык бул адамдын жүрөгүндө бир акыбал. Бир акыбал. Ал ушул жерде болот. Ал кыжалатка түшкөн адам эң биринчиси эмне кылат экен? Мындай өзүн өзү жоготууга барат. Куранда дагы кээ бир пайгамбарлардын ушундай кыжалатка түшкөнүнөн эмне кылганы бар? Субханалла, ушундай өзүн өзү чыдап элинен качкан бар. Аларга сабак болгон өзүнчө. Кээ бирлери болсо ушундай бир катуу кыжалат болгон, чыдабай кеткендигинен дуа кылган. Ошол дуа кылганда эмне болгон? Ошол элдер жок болуп кеткен. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан кыжалат боло турган болсо, өзү бир мындай дуаларды үйрөтөт эле. Дегеним, бул Куранда да, хадисте дагы бул кыжалатчылык жөнүндө сөз айтылган. Эми азыркы заманда болсо кыжалатчылыктын себеби көп экен. Мисалы алса, бир адамдын каза болушу, мисалы, эң жакшы көргөн адамдын каза болушу. Ошол адамды депрессияга, стресске барат экен. Андан кийинси ошол адамдын мындай кандай десем, ошол адам үйлөнө албай калышы мүмкүн экен. Үйлөнө албай калышы мүмкүн экен. Андан кийинси төшөк маселесинде алсыз болушу мүмкүн экен. Ошондон кийинси кырсык же оорууга дуушар болушу мүмкүн экен. Стресс аппараты. Кийин өзүнүн жашап аткан ишинде өзгөрүүлөрдүн кирүүсү адамды, мисалы бүгүн эле сен эме болуп турсаң эле, чоң болуп тура турган болсоң, жок деп түшүп кетирип сала турган болсо, мисалы. Же болбосо бир ишиң болот эле, бүгүн жок болуп кала турган болсо. Адамда эмне болушу мүмкүн? Ошо стресс болушу мүмкүн. Ошондой эле керек болсо, үйүңдүн ичинде өзгөрүүдө адамды стресске апарат. Ошол мисалы, эгерде могу комнатанын ичинде ак болуп турган нерсе кызыл болуп кала турган болсо, жашыл болуп кала турган болсо дагы эмне болушу мүмкүн экен? Адам стресске түшүп калышы мүмкүн экен. Жана ушунчалык даражада экен да, субхан адамдын эмеси. Андан кийинси бир мамиледен субхан мисалы бирин жакшы көргөндө бирөөлөр жек көрүшү, ошондо бири-бирине болгондой сууп калышы, ошонун баардыгы стресске, же болбосо жакшы көргөн киши чыдап кетиши, мунун баардыгы тең ошол адамды стресске апара турган бир иш экен. Кийинкиси ошол эле мал мүлкүн зыянга учуроосу, же болбосо банкрот болуп калышлыгы. Ошондон кийин эле субханалла өз күчү жетпеген нерсеге мындай башын салып алган себебинен, мисалы ошо күчү нерсе мындай мен ушуга күчүм жетпей калабы деп өзүн өзү чыташы. Же болбосо көчөгөн эле мындай катуу иштеп аткан киши эле бүгүн мисалы алсыз болуп калды дагы ошол ишин кыла албай калды. Эмне болушу керек? Ошол адам стресске түшөт экен. Аллаху акбар. Ошон мисалы ишканасын токтоп калышы,
жумушуну иштедим. Эми ошондой эле ошол сен иштеп аткан иште бир жүктүн сага көп болушу же болбосо сенин башчыларыңдын сага болгон нааразылыгы адамды стресске түшүрөт деген нерсе. Бул мындай жалпы түрүндө. Эми караңыз. Биз субханалла ушул нерсени айттык. Бирок мунун бул эгерде жашооңдогу жөнөкөй эле нерсеси болсо, эми мунун сыйкыр менен боло турган дагы жагы бар. Адамды мисалы алса бир адамды кандай кылышы мүмкүн экен? Дуалап коюшу мүмкүн экен. Ошол дуалоодо дагы муну эмне экен? Сыйкыр, бул сыйкыр баягы адамды депрессияга түшүрө турган сыйкыр болуп эсептелет. Бул кыжалат болууда кандай башталат десе, мисалы жөнөкөйдө белгилүү болот да. Жөнөкөйдө мисалы белгилүү адам калчтап титиреп, үшүп, ушундай баягы өзүнө өзү батпай, ыйлагысы келип, депрессия түшүп калган адам. Мындай айтканда жан дүйнөсүндө кыжалат болуп, ушу туура эмес болуп калды. Ушу өз кээ бир убактарда мисалы бизде жанагындай бир кыз элибизде мындай жок боого тиесиң, же болбосо моуну аласың, же болбосо жок деген нерсе бар го. Мисалы же болбосо баланыкын биз айтабыз да дайыма элечи. Бала бир нерсе айтып баштайт, бала атаны үйрөтмөк беле. Отура берчи. Же болбосо мындай айтканда ар бир оюн айта албаган адам дагы кээ бирде депрессияга түшүп калат да. Ошол оюн айта албаган адамдын депрессияга түшүп калышынын себебинен ал эртеңки күнү мындай формироваться эткенде жашоодо субхан алсызыраак болуп калат да. Эми бул жөнөкөй эме боло турган болсо, ал эми субханалла жана сыйкырланганда болсо, адамда ушул эле симптом болушу мүмкүн. Бирок эң нерсеси жана галлюцинация кошулат. Адамдын көзүнө эмне көрүнүп башташы мүмкүн? Ар кай нерсе көрүнүп баштайт. Мындай айтканда жип көрүнүшү мүмкүн, ошодон жипти көрүнүшү мүмкүн, өлүп калсын дегендей. Ошол мезгилде субханалла жанагындай бир аңды көрүшү мүмкүн, секирип кетип суу нерсе, дарыларды көрүшү мүмкүн, жеп ал дегендей. Ошол нерсе мисалы көздөрүнө ар кандай фигуралар көрүнүп башташы мүмкүн. Ошол адамда сөөлөкөттөр көрүнүшү мүмкүн, учуп кетип аркасында бир аңдып тургандай, ушундай сезимдер субханалла ошол адамда көбөйүп баштайт экен. Бул сезим субханалла ушул сыйкырлангандагысы, кара дуаланганда. Бул нерседе көп убактарда качан адамды дуалаганда, сыйкырлаганда, жанакындай бир жок кылыш максатында болсо, бул сыйкырдын түрү ошо мындай. Мен бир сабакта айтып бердим, жинди менен жиндүүнүн айырмасын. Жиндиде мен айтып берем, жинди ал белгилүү мисалы кылат дагы, мен туура эле кылып атам деп жүрө берет да. Ал мойнуна албайт экен. Ал эми жин кирип кеткен адам, ал адам мисалы бир определенный мезгилде эсине келет дагы, эмне деши мүмкүн экен, мен эмне кылып атам? Мен эмне кылып койдум деп адамдардан сурашы мүмкүн экен да. Туура эмес нерсе кылып койдумбу деп. Ошол жин кирип кеткен адам белгиси. Жинди башкача болот. Кечирим сурабайт, ага барып түз эле кете берет. Дегеним субханалла ушул депрессия сыйкырына же болбосо стресс болгон сыйкырга киргизгенде, ошол адамдар көпчүлүк убактарда субханалла баягы жиндин себебинен болгон себебинен бир мындай баласын чаап ийиши мүмкүн. Кээ бирлер мен көрдүм, эмеде бир эжени алып келишкен эле 3 баласы бар экен. 3 баласын стенага чапкылап ойногонду жакшы көрөт экен да. Стенага чапкылап ойногонду. Ушундай бир метр келип сүздүрөт экен балдарын. Балдар көгөрүп кеткен да. Эми бул ошол сыйкыр. Бул сыйкырдын эмеси. Бир нече күн окулган, Алланын каалоосу менен айыкты машалла. Кээ бирлери эмнеген биз жанагы антидепрессант деген дарыларды аябай көп ичип көнүп калганбыз. Баш ооруса эле автоматически биз дарыларга аракет кылып баштайбыз. Өзүбүздү кармай албай калабыз. Ушундай нерсе бар да. Эми ошо депрессияда жана жин кирип калганда определенный бир нерсени чыгарыш керек болот, же баласынан, же күйөөсүнөн, же бирөөнөн, же оокатынан, же бир нерсени сындыруудан чыгарганга аракет кылып башташат адамдар. Мисалы абалким кээ бирлер ушундай эме кылганда аракка өтүп калышы мүмкүн. Кээ бирлер субхан нашага, кээ бирлер тамекиге, кээ бирлер аялдарга, кээ бирлер эркектерге дегендей нерселер субханалла эмне болот экен, ошондой нерсеге өзүлөрү кирип кетишет, билбей калат. Ошол мезгилде субханалла иштеп аткан ишин таштап коёт, кылып аткан иштердин баардыгы алсыздык менен ташталат. Мындай бир эле жерде турбайт да. Караңыз. Ошол себептен субханалла депрессиянын эки түрү бар экен деп айттык. Биринчиси физический экен, экинчиси болсо субханалла баягы сыйкыр менен, же болбосо адамдын өзүндөгү болгон нерсе. Эми кантип айырмалайбыз дегенде мен бир аз айырмасын айткандай болдум, бирок карагыла. Ошол качан сиз стресске түшүп баштаганыңыздын бир белгиси ушул болот. Абалки субханалла ошол кылып аткан ишиңизге мындай көп көңүл бурбай калышыңыз мүмкүн. Өзүңүзгө көңүл бурбай калышыңыз мүмкүн. Өзүңүзгө көңүл бурбай калышыңыз мүмкүн. Өзүңдү таштап коесуң. Бул биринчиси. Эң жаман нерсеси ушул эки. Ушундан башталат. Андан кийинкиси уйкунун бузулушу.
Uykunun subhana buzuluşu bu ошол көп убактарда субханалла мындай жөнөкөй мындай стресске чыгып калган адамдар уйкудан жабыркап башташат. Ошон бергиле субханалла көбүнчөсү эртең менен тамак иче албайт алар. Балки кою тамак иче албай калышы мүмкүн. Бирок эртең менен анан көп убактарда оозу кургай эле берет, суу иче эле берет. Оозу кургап эле суу эле сурай берет. Суу бул ушундай бир сүйлөп баштаса эле боя кургап башташы мүмкүн. Бул ошол адамдын анан дагы бир нерсеси, качан бир адам менен сүйлөшөйүн десең, балки ошого сен өзүң мындай даап эч нерсени айта албай каласың. Бул жөнөкөй стресстин белгилери. Эң мындай жөнөкөй. Ошону түйүнүп алып сүйлөйүн десең эле баягы мынтип эле тартынып эле эч нерсе келбей калышы мүмкүн. Аллаху акбар. Караңыздар. Ошол себептен ушул билишибиз керек экен да. Эгерде бир адам дейт, бир адам дүйнөнүн себебинен стресске түшкөн болсо билсин дейт да. Бул дүйнөнү Алла Таала жараткандан бери бир да жолу караган эмес. Негизи мусулмандын акыйдасы ушул да. Биз оокат кылабыз, акча табабыз, бир нерсе алабыз. Бирок ошол жок болуп калса, бар болуп калса да субхана кейбегенге аракет кылабыз да. Эмне үчүн десе, бүгүн бар нерсе эртең жок болот. Анан кээ бир убактарда акылсыздык менен жанагындай мусриф болуп, мындай ысырапкорчулук менен жашап жүргөн адамдар эмне кылат экен? Өзүнүн жашоосуну баягы мурун мындай эле жашадым эле, мурун мындай эле, моунтип жыргап жүрдүм эле, мындай кылдым эле десе деле, анын кылган амалдары уже өтпөй калды да. Бирок ошол качан бир адам ошо дүйнө себебинен стресске түшө турган болсо, анда субханалла ушул нерсеге көңүл бурсун дейт да. Эмне үчүн дегенде, канча деген миллиондогон долларлары бар адамдар деле бул дүйнө өтүп кетет экен. Иншалла калган Алла Таала берет деген жакшы ниет болуш керек экен. Бул ушинтип гана чыгат. Же болсо өзүн адам акылын оңдоо менен эмнекен чыгат экен да. Акылын өзү менен өзү күрөшүш керек дейт да. Бул башка эч ким жардам бере албашы мүмкүн экен. Ал эми субханалла ошол сыйкыр менен болгон депрессияда сиздер анда колдон келишинче эмне кылыш дин аалымдарынын сөздөрүн укканга аракет кылыш керек. Ошол сен өзү Курандарды окуш керек, колдон зикир менен, кээ пикир менен ошол өзүңөрдү оңдогонго болот экен да. Субханалла, салих таква адамдар менен бирге отурганга аракет. Салихалар менен, же болсо жакшы ушундай бир Кудайдан корккондор менен отурганга аракет кылыш керек экен, машалла. Анан Куранды өзүңөр окуганга аракет кылыш керек. Куранды өзүңүздөр окуганга аракет кылыңыздар. Бирөө эмес, өзүңүздөр окуганга аракет кылыңыз. Эгерде жок уже көзүңүзгө көрүнүп калса, анда субханалла эмне кылышыбыз керек? Ошол болуп аткан нерсени баягы алым дамыланга барып окутканга аракет кылат экенбиз. Машаллах, түшүндүрө алдымбы? Бул стресс деген ушундай болот экен.